Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ulu Allah Talam'dan ulu atı menen başlayız. Bugün özgöçö sүйүнө турган, кубана турган күн. Ustalarыбыздагы кызмат акысын ала турган күн. Мына биз дагы аманатты берип кутула турган күн. Ушул аманаттардын чогулушуна дагы себепчи болуп аткан, ошол Жабыл ата айылынын тургундарынан дагы акча чогулту берген. Ушул Мустапа кул ажыбыздан дагы Аллах Таалам ыраазы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушундай башталышыдан бүткөнгө чейин ушул башкач болобуз деп атат, иншалла ошол жерде болобуз деп атат. Адам ошол усталарыбыздын кызмат акысын чогулту берген, жардам берип аткан, жардам берип жүргөн, мындан кийин дагы жардам берем деген Ыйман Аманат коомунун кайрымдуулук фондунун жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул усталарыбызга дагы Аллах Таалам ыраазы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Эми айтсаң жакшылыктары өтө көп. Биз билбесек да Аллах Таалам билип турат. Канча нерсесин арзан кылып берди, канча нерсесин эсептебеди. Анан ошол истяжкасына дагы Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн биздин дагы үй бүлөбүздөн жардам болуп калсын деп бекер эле кылып беришти. Эсептеп көрсөк, ошонусу дагы бир 30 миңге жакын акча болуп калат экен. Бирок ошол акчаны албастан бизге дагы акырет керек, бизге дагы Алла керек, бизге дагы Алланын сүйүүсү керек деген жакшы бир максатта биздин коңшубуз болот экен. Ошол коңшубузга жакшы мамиле кылып, кыямат күнү пайгамбарыбызга коңшу бололу деген үмүт менен ошол бир өзүнүн коңшубуздун акысы деп Алланын ыраазылыгы үчүн бекер кылып берди ошол истяжкасынычы. Эми Аллах Таалам ушул жакшылыктарын кыямат күнү баштарына саябан кылсын. Сурак сабалына далил кылсын, бейишке киришине себепчи кылсын. Азыр эми ушул Ыйман Аманат коомунун кайрымдуулук фондуна ушул усталарыбызга, ушул Мустапа кул ажыбыз бир жакшы бир дуа кылса, мына акчаны берип атабыз. Негизи усталардын акчасын эсептесек 100 миңден ашып кетти. Бирок Алланын ыраазылыгы үчүн көп нерселерди эске албай, көп нерселерин түшүрүп берип, бул жерде талай дамылабыз бар, бул жерде тагам бар, Мустапа кул ажы ушул усталарыбыз менен кеңешип, машвара кылып, мына 85 миң алышып атат. Анан туугандар кээде 1000 рубль бүгүнкү күндө 94 миң, 95 миң болуп калып атат, ойноп атат. Анан онун арасында кээде материалдарыбыз бар, башкаларыбыз бар. Мына Жандар ажыбыз таш берип атат, Аллах Таалам ыраазы болсун. Анан Жандар ака дагы ушул башталгандан бери ташыйт да. Анан будан 100 миң чогултабыз дегенбиз. Ошол 100 миң дагы рубль менен эсептегенде 95 миң кылат экен. 85 миң бул жагына берген болсок, калганын ушул Жандар ажыга беребиз иншалла, эсептешип. Себеби портер дагы Кызыл Кыядан Жабыл атага мына 700 сомдон 800 сомдон оорураак жүктөлгөн күндөрү 1000 сомдон алып келип атат. Эми алар менен Алланын ыраазылыгы үчүн алып келип атат кээ бир рейстерди. Бирок алардын дагы тирилиги бар экен. Аллах Таалам ыраазы болсун. Бирок ошончолук баягындай башка заказдарын дагы таштап, срочный учурларын алып келип берип атат иншалла. Ушул Жандар ажыбызга, анан ушул усталарыбызга жардам кылган ушул Ыйман Аманат коомунун кайрымдуулук фондуна бир дуа кылсаңыз иншалла. Ушул акча берекесин берсин иншалла. Мына тагама берип атам. Аллах Таалам ыраазы болсун, дагы 100 миңден эмес 1 миллиондун берекесин алыңыздар иншалла. Сиз жетектеген Ыйман Аманат коому, кайрымдуулук коому, ошолордун мүчөлөрү, ошолордун катышуучулары көрүп билбей туруп, тааныбай туруп, ушунчалык жардам колун сунуп, ыхсандарын аябай ушундай бейбечара муктаж адамдарга жардам берип жүрөт. Аллах Таалам бириге 1000, 1000ге түгөн кылып, эсеп кылып берсин иншалла. Берген ыхсандары кыяматта баштарга саябан болсун. Ахиретте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен кошуна болуп колдорунан касар суларын ичип, ахиретте баардык чогуу жүрүштөрүн насип этсин. Усталар сиздердин да колуңузда дарт көрбөсүн. Жалык ыхсан кылып, кайрымдуулук кылып, арзан кылып берип атат экенсиздер. Сиздердин да үй бүлөңүздөргө, баардык Ыйман Аманат коомунун мүчөлөрүнүн үй бүлөлөрүнө, ушу жардам колун сунганда баардык үй бүлөлөрүнө тынчтык, таң кадыр жамчылыгын берсин, тапкандарга береке берсин. Дайыма берүүчүлөрдөн кылсын. Берген кол, алган колдон берген кол жакшы дейт. Дайыма берүүчүлөрдөн кылсын иншалла. Имандарын саламат кылсын, кылган ибадаттарын, намаздарын берекелүү кылсын Аллахым. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Ахиретте дагы ушундай чогуу бир жамаат болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында чогуу жүрүштөрү насип этсин. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah razı olsun, razı olmanızlar. Maşallah.